Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Ош базары тараптагы Берекет базарында чыккан өрт тууралуу таңгамал төрткө чукул маалымат келип түшкөн. Мекеменин маалымат катчысы Элмира Шерипованын Азаттыкка кабарлашынча, өрттү өчүрүүгө жалпысынан 14 техника тартылды. Тилсиз жоонун себептери жана жабыркагандар боюнча маалымат жок. Өрттүн жалпы аянты болжол менен 2000 чарчы метрди түзгөн. Өрттүн себептери жана келтирилген чыгымы такталууда. Ушуну менен жыл башынан бери Ош базарынын аймагында 3-чү ирет өрт кырсыгы катталды. 5-мартта Сейтек базарынын 1000 чарчы метр аянты күйгөн. 30-январда ушул эле суда түйүнүндө өрт чыгып, 108 күркө толугу менен өрттөнүп кеткен деп жазат Азаттык. Ошондой эле Бишкектеги Ош базар менен Жалал Абад Борбордук базарынын бир түндө өрттөлүшү ар кандай ойду жаратат. Дегенибиз, буга чейин Ош базары 2 жолу өрттүн түтүнүндө калса, бүгүнкүсү болуп өрттөн 3-чү ирет кырсыгы катталып турат. Атайын уюшулуп жатабы деген суроо жаралат. Мүмкүн болуп өткөн мурдагы өрт кырсыгынан күнөөлүүнү таппаган улоктор менен кара сантайлар ойноп жатабы деген ой келет. Булак Назар Ньюс.